Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин сиздерге жар сала турган, сиздер менен биргеликте чечмелей турган темабыз албетте бул бактылуулук деген теманы тандап алдык. Деги эле бактылуулук эмнеден башталат? Албетте үй бүлөдөн башталат, жакшы тарбиядан башталат. Анан бир колун сурагандан, бирөөгө сүйүүсүн арнагандан, сен менин өмүрлүк жарым болосуңбу деп ушундай суроону узатуудан башталат экен. Мына ушул теманы алкагында сүйлөшөбүз деп чечтик. Ал эми азыркы учурдагы кол суроолор башкача болсо, мурда кандай болгон? Биздин студиябызга ардактуу коногубуз келди. Азыр бизге айтып берет. Бүкадича Мырзалиева апабыз, Баатырене апабыз келди студиябызга. Кош келиңиз, апа. Айтканыңар келсин балам. Арбагыла. Жакшы турасыңарбы? Жакшы. Эң эле алгач сизден сурайлычы. Мурда мисалы өзүнүн ашыгына сүйүүсүн кантип билдиришкен? Анан мисалы азыр колду сураганда 101 роза менен барышат, шакекти салып, анан алып кетип атышат да. Мурда салт менен алып кетишкен да, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Арбаңыздар каада күтүп салт сактаган касиеттүү кыргыз элим. Анан эми байыртадан эле ата-бабаларыбыздын сактап келген салттарынын бири бул кызга сөйкө салуу, анан кыздын колун суроо деп замандын өзгөрүшүнө жараша бир аз аттары дагы өзгөчөлөнүп баратат. Мурунку кездерде тигинин кызына кардал келиптир, анан куда түшүп келиптир, бат окуптур деген мындай кыйыр маанидеги сыпайы сөздөр менен айтылат эле. Анан ошол учурда биздин уккандарыбыз, кичирээк кездеги көргөндөрүбүз, түшүнүп элеккенбиз. Анан кийин өзүбүз көргөндөрүбүздө анан жаштар өздөрү деле таанышкан учурлар болгон. Аны деле өтө ашыкча шаны шөкөт эмес эле, анан ата-энелери макулдашып, ата-энелери негизинен бу куда түшкөндө азыркыча айтканда бир айыл өкмөттөн бир айыл өкмөт болбосо бир суудан бир суу деп бел ашып, суу кечип барышып, тег жайын сурашып, ата тегин сурашып, эң жакыныраагын айтканда 3 атадан берки жагын сурап, эненин тегин, атасынын тегин сурап, анан ушунда кыз бар экен деп тууган уруу кичине баш көтөргөн деп коет, айыл аксакалы кичине айыл аралап иш жайына аралашкандардан сурашып, анан ушунун кызы бар экен деп барышат эле. Барганда баланын атасы, балдары чоңоюп калганда, кичине үйлөнтө турган учур келгенде, атасы барат эле шартка жараша агаларынан, мындай ишенген бир туугандары дагы ошондо жанында дагы бир сөз билген, нарк билгендеринен ээрчитип алып барышып, ушундай баягы сөздөрүн айтып, бизде уул бар, силерде кыз бар экен, ошентип ата салтыбыз менен кыз сурап келдик деп, ал колун сурады деген жекелей кызга тиешелүү сөздү айтылчу эмес, кыйыр мааниде сыпайы сөздөр менен айтышып, угуп көрүп калдык. Эжелерибиз айтып чыгып калышаар эле. Ошондой мааниде айтып, анан эме келиптирсиңер деп, ал кезде баян салтты кое бербей, салт менен союшун союп, чай чемегин берип сыйлап анан жөнөтөт эле. Ошондо эле макулдугун биринчи эле барганда жанагы аштамак менен макулдугун билгизбей, болуптур эми келиптирсиңер деп, тууган урук менен кеңешели, үй бүлө менен кеңешели деп ошентип тууган уругу не айтып ишенген. Андан кийин эми биз макул десек, балдар эмне дээр экен, балдар да бир жолуксун деп, анан кийинчерээк анан ошо күйөө боло турган бала да бир эки шериги менен ошол айылдарда эми жегжаат, эже сиңди деген бар, аял кишилерден дагы эже сиңдилеринен туугандарынан бири ээрчитип алып, алар келип, кыздын энесине келип, жеңесине келип дегендей жолугуштуруп сүйлөштүрөт эле. Анда дароо эле макулдугун бербесе дагы бири-бирине болгон мындай сый мамиле сөздөрүнөн эле түшүнүп, анан анда деле кыз макулдугун, бала деле макулдугун бербей эле, ата-энебиз эмне дейт, жеңелерибиз эмне дейт деген эле маанини айтчу, дароо эле макул болушчу эмес. Ошонун негизинде анан кыздын атасы мындай жакыныраак бир 4-5 туугандарын айтып, улуу эжелерин айтып, кандай дейсиңер деп, ошондой бай салт менен макулдашат эле. Анан анткени тег жайын сурап, баягы сөз бар эмеспи, ат уулунун аттан жыгылышын көрө аягы менен тик турат деп. Анан да карылардын айткан сөздөрү бар эле, тектүү жерден алсаң тектүү балдар төрөлөт. Баягы баатырды эне төрөйт,
күлүктү бет уйт деген сөздөрдү айтышып, ошол сөздөрүн угуп калчубуз. Мурда азыркы учурда мисалы эл ичинде айтылып калып атышат да, мурдагы улуураак адамдар баягы жеңелер мурда өз кызматтарын жакшы аткарышчу эле, бойдокторду көбүрөөк алып жүрчү эмес, азыр жеңелер көп кызматын аткара албай атышат деген кептер айтылууда да. Чындыгында мурда жеңелер көбүрөөк айтышчу, Анан эми жаш балдар деле ал кездеги салт көбүрөөк сакталган учур балдар дароо эле барып эле же биз үйлөнөбүз тигиби деген сөздөрдү ошо жеңеси аркылуу айтып, жеңе деген баягы салт санаа менен кыздын энесинен менен мындай бир акылдашып алып, анан баягы өзүбүздүн салтыбыздан чыкпаган сөздөр менен айтылып жасалып келген иштер, анан ошол эле иштер макулдукту билгизет эле. Апа, анан өзүңүз баатыр эне экенсиз, умай эне экенсиз. Анан азыркы учурдагы бактылуу болуштун бир формуласы, бактылуу болуштун бир кеңештери, кептерин айта кетсеңиз, эмне кылыш керек бактылуу болуш үчүн үй бүлө? Бактылуу болуш үчүн мурдаракта ошондой улуулардын, алардын эми турмуштук тажрыйбасы бар, баягы турмуштун жашоонун ысык суугун көргөн адамдар балдар кандай турмуш куруп кетет, кандай жашайт, ушулар мындай бир ынтымак, сыйлуу кудалар боло алабы дешип, алар ошондой акылдары менен эле калча билишип, ошондой куда түшүп жүрүшкөн. Куда болуу анан баягы ата эненин макулдугу менен, ата эненин мээрими өтүп балдарга, ошону менен эле баягы ата эненин эле жакшы алкоо сөздөрү, сөздүн күчү бар дегендей балдарга ошол бир чоң жолун ачып берген да. Анан ошол менен бактылуу бол деген сөз, алар деле ал кездерде адамдарда да мындай пейил, байыроок, ынтымактыкты сактаган пейил экен. Жеке өзүмчүлүк жок болчу анда. Сен тур мен жанчам деп эле айтылган сөздөр жок эле. Мен деле мындаймын, мен деле тигиндеймин деген манчыркап менменсиген жок болчу ал кезде. Ата эненин ыктыяры менен ата эне деле баласына эми көктөгү көк мончокту алып берсем деп тилейт да. Ошолордун айтканындай болуп эле анан бактылуу эле болушчу. Анан жанагындай турмуштан өтүлдүй болгондор ал кезде болбоптур деле. Болбоптур деле ойлоп көрсөк. Анан эми заман ушундай экен. Балдардын азыр акыл эстүү, билимдүү жаштар көп чыгып атат. Анан ошондо дагы баягы акырындык менен барбай эле чүлпөл көлгө түшкөндөй барып эле анан ошону тегерете албай калып атышат. Анан турмуш деген оңой эмес экен. Өздөрүн дагы кыжаалат кылып, жеңил баа кылып, ата эне дагы кыжаалат болуп, ушундай адамдарда бири-бирине болгон мээрим, анан жанагы менменсинүү эле ушу балдардын жашоосуна туура эмес болуп атабы деп ойлоп калам. Апа, айтсаңыз, өзүңүз турмушка чыккан убакта сизди кандай кылып алып кетишкен, кандай салттар менен? Мен деле ушул айтылган салттар менен сөйкө салуу менен турмушка чыкканбыз. Ал кездерде сөйкө салып, баягы макулдашкандан кийин анан бир жакын туугандары менен бир 10 чактысы менен куданыкына келип бат окуп кетти, куда болду деп баягы мыйзамды бекемдегендей болуп келип кетишет эле. Андан кийин анан эжелериби анан баягы куржун башы кылып жеңелерине, эжелерине баягы атыр самындарын алып келишип анан сөйкө салып кетет эле. Болбосо сөйкөнү ошол той үстүндө деле салышат болчу. Болуп аткан күнү. Болуп алып кетебиз деп келишкенде аларда. Анан эми биздин жашоодо деле ушул айтылган салттар менен болгон жашоо. Турмушка ошондой узатышкан ата энем. Чоң тойлор болчу эмес. Ресторандарда тойлор жок болчу. Эми ал кезде көпчүлүгү эле эл айылда эле көпчүлүгү. Анан эми тойлор ал кездерде башка улуттар деле болбосо угуп калчубуз. Анан бара-бара мына маданият көп калктарды маданият аралашканда эми улам жаңысы, улам жакшысын жасагысы келет экен, көргүсү келет экен адамдар ошондой болуп атат. Мисалы, келинди алып келгенден кийин бир ырым-жырымдар жасашат, Мисалы, чачын сары май менен сыйпап анан өрүшчү. Алар эмнени билдирет? Ал эми кыз бала кичинесинен жанагынтип чоңойду, 1 жаш 2 жашка чыкканда
төбөсүнө такыядай коет эле чачты. Ал кичине өскөндө бир аз андан чоңойтуп өсүп, анан 1 муун, анан 2 муундан өткөн кезде ак кебезден эле кичине созуп алышып, ак бириктеп өстүрүп, анан кийин 7-8 жашка барганда кыздын чачы кичине жаагынан өтүп калган кезде жанагы 5 көкүл кылып өрүчү, ошол учурларды көрүп калдык, ошол кездерде чоңоюп калдык. Анан кийин ошол чач менен бир турмушка чыкканга чейин эле кийин мектепке барганда ал чачтарыбыз жазылчу, же дем алыштабы, же жайкы каникулдарда баягы кадимки салттагы чачты өрүп беришчү. Ошол чачы 5 көкүл бойдон кызды тойлошуп атпайбы? Анан турмушка чыккандан кийин чачты жанагынтип майлап өргөнү, сен эми турмушка чыктың, коломтонун ээси болуп, аял болдуң, түбөйлүү болдуң деп, анан баягы 5 көкүл чачты жазып, майлашып, атайынба түнкү күйөө балдарга сойгон союштун чоң устукандан жан башымбы ошондой алып коюп, ошону менен майлап, анан кыз тараптан, уул тараптан эки тарабы жарышып өрүп, эки чач кылып түбөйлүү болдуң деп. Ал чачты дагы майлап атканы майлы сүттүү болсун деп, эки өрүп атканы жубайлуу болдуң, өрүлгөн чачың жазылбасын деп ырымдайт эле кагылайын. Анан ал чачтын да ошондой ырымы болот да, өрүлгөн чачың жазылбасын деп. Анан өрүлгөн чач жазылган дагы кыргыздын салтында жаман нышананы билгизет деген сөз бар эмеспи? Ошентип анан чачпак тагып беришкен. Биздин учурда ошо чачпак тагып беришип, ошондой болгон. Ак менен уштап. Анан жана келинди келгенде көр деген сөз ошондон калыптыр. Келиндин кийим кечелери, баягы кайната кайненеси, баягы келин алып аткандагы өзүнүн салттагы кийимдерин кийгизет, анан кыздын энесинин да өзүнүн жанагындай асем буюмдары болсо, шаан шөкөттөрүн жасап берер эле. Апа, ошол кийим кече деп калдыңыз, эми азыркы учурдагы берилип жаткан сеп, кыз турмушка чыкканда ата энесинин алып келген төшөнчүлөрү, кийим кечелери кандай берилчү эле ошол убакта? Ал эми бул салт экен, кызына ошо септүү берип, барганда дагы тууган уругу келин келди деп жатканына, бир үйдү көркү менен кыз күйөө киргенге шырдагынан туш кийизине чейин берчү болчу ошол кезде деле. Анан ал кездерде азыркыдай төшөктөрдүн бардыгын эле жийип бекитип албай, ушул туугандардын аксакалына же бир дагы айыл башкарып жүргөндөргө сөзсүз бирден чоң журканын берет эле, келиндин төшөгүнөн деп. Азыркындай жийип алган эмес. Келинге ошол эле баягы төшөнгөн эле журкан агарчу. Анан ал кезде салт экен, ошо келиндин буюмдарынан бир жастыгы болсо, же туткучу болсо алса дагы бир ушу жакшылык жуксун, той артынан той келсин, той кылансын деген сөздөр ошондон калып, келиндин төшөгүн ошентип эле алып кетишчү болчу, беришчү кайната кайненеси. Ага эч ким деле мындай келиндин себин бергенден кийин кайната кайненесинин оокаты болуп калды. Ага бери кыз тарап бийлик жасай алчу эмес, өздөрү жасашы эле. Анан эми заман ушундай экен, кыздын энеси бир бий болсо, кыз өзү бий болгон деле учур болуп калды, айланайын көрүп атабыз. Андай болгондо болбойт. Ал эми бул деле учурунда болуп аткан нерседир, баягы акылды туура калчай албай жаштарыбыз же өтө акылдуулуктанбы, же ошол келип аткан маданиятты туура бөлүштүрө албай, бир аз кичине чарпылып атышат. Акыры түбү жүрүп өзүбүздүн салтыбызга келебиз деп эле ойлоном, мен ошентип эле үмүт кылам. Кудай буйруса. Сизге ыраазычылык билдирели. Аябай жакшы сөздөрдү айтып бергенсиз, угуп эле отургум келет экен. Ооба. Анан мындай кылалы апа, эми сиз эми Умай эне катары, Баатыр эне катары өзүңүздүн бир каалоо тилегиңизди жаштарга айтыңыз. Ошон менен сиз менен коштошолу. Айланайындар, баягы уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың деген сөздөр бар. Эжелерим, а кишилер эми 70 ашып 80ге таяп калышты, алардын неберелери, кыз келиндерибиз баягы энени көрүп кызын алып болуп кагылайындар. Кыздарыбызды өзүбүздүн салтыбызда тарбиялайлы. Анан эми бир аз аны айткандан да тартылам, эми өзүнүн кыздары чоңоюп калгандан кийин деп. Анан айтышыбыз керек, көргөн билген биз айтпасак жаштар каяктан билет. Өзүбүздүн салтыбыз менен тарбияласак, кадимки өзүбүздүн угубузга түшөбүз. Анан кимдин эле жүрөгү оорубасын, эне менен атанын, балдардын турмушу өдүлдүй болуп чарпылып атса, ошону кыз менен тегирменде үйдө жанч деген сөз бар эле. Анын сыңарындай кыздарыбызды, уулдарыбызды деле үйдөн тарбиялайлы.
айрыкча энеде жүк көбүрөөк энеде. Ата тышкы тон деп айтылат, ата пир, үйдүн пири түндүктөй жугуртон карап турат. Эне дайымга канатын калкалап турат керегедей болуп. Анан энеде көпчүлүгү ушу эне наркыбызды сактайлы, илгеркилердин айткандарын угалы, көрөлү. Балдарыбыз элибизде бактылуулук, жерибизде тынчтык болуп, кадимки өз нугубузда элибиз өркүндөп өнүгүп, жаштарыбыз билимдүү, акыл эстүү, маданияттуу жаштар чыгат. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Кандай сонун сөздөр, бая ушундай апаларыбыз бар, карысы бар, нырысы бар деп койко, сиздер бар, биздин бактыбыз бар. Сиздерден ушундай кеңештерди угуп атканыңыз кандай жакшы, Айланайын, өзүңөр да эсен болгула. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Кыргыздын ушул унутулуп бараткан, унутулбаса дагы көп колдонулбай келаткан каада салтын ушу элибизге алып чыгабыз деп атасыңар. Рахмат. Угушсун, көрүшсүн. Ооба. Чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто Баатыр эне, Ума эне Букадича Мурзалиева апабыз болду. Биз болсо Таңманай программасын уланталы.